Арстаналай ошо кызматыңыздарда. Мына ачыктан эми ушул биз акыркы эфирибиз 4-күн болду эле. Андан бери 4 күн өтүп кетти. 4 күндө менде өтө чоң ачылыштар, жаңылык болуп кетет. Bir күн 2 күндө да чоң ачылыш болуп кетет. Анан ушу бүгүн ушул ачылыш, жаңылык жөнүндө сүйлөшүм керек экен деп калдым. Мына Кудай ордун адам аткарат болуп атат бул доордочу. Адимки эле биз асмандан күткөн Кудайдын ордун адам аткарат болуп. Аткарыш керек делип. Мына мен табиятты бейишке айлантып койдум эле, кышты жазга айлантып койдум эле. Биз ойлогонбуз ошо кыш Кудайдын күнү да, Кудай жамгыр төктү да, Кудай карды буйруду да, Кудайдын шамалы да деп жүргөнбүз да. Аны жердеги ошо Кудай сыпаттагы же ошол энергияга жеткен адам, ошол кыргыз жери нурга бөлөнгөндүктөн, кыргыз жеринен ошол адам пайда болгондуктан, кыргыз жеринен баштап табиятты кышты жазга айлантып коюп атпайбы? Мына Кудайдын колунан келбеген иш ошол Теңирге теңдешсиз энергиянын ээси болгон адамдын колунан келет делет да. Бул жоопкерчилик, бул мактаныч эмес. Ошондуктан мына ачык эле жагы. Ачык жагы мына кыргызды ааламдык түшүнүккө өткөрүп атабыз. Ааламдык сыпатка алып өтүп атам. Өзүңүздөрдү бош кармап, денеңиздерди бошотуп, баардык ошол оорунун баары ошол кысылуудан пайда болот. Керек болсо ошол сахарыңызбы, кан диабетиби, давлениябы, инфекционный оорулар, керек болсо жөн эле оор эмес, инфекциялык оорулар да ошол кысылуудан болот. Өзүңүздү бош кармап отуруңуз. Пендечиликтен чыга туруңуз, 1 саат эчтеке болбойт. Эңсе ушул эфирде. Көктөн издегениң жерден табылып атат. Телефонуңуздарды өчүрүп шарт бул. Анткени техника болгон жерде инопланетян өзү жакшы көрбөйт. Анткени адам телосы ишке түшпөй калат. Энергия кирбей калат. Энергия өткөрө албай каласың, энергия бөлүп чыга албайсың, энергия кабыл ала албай каласың. Ошон үчүн техниканы өчүрүп. Оорукчан бала чака болсо алып келип, мына бизге көп адам отчет берет, чалып ошол ыйлап атып эле жакшы болуп калды ошо сиздин эфирден кийин деп. Ошон үчүн денеңиздерди бош кармап. Теңирдин теңи Арстаналай сүйлөп атат. Баягы эрде аял үйлөнөрдө сен ал тең эмес деп коет го. Ансыгандай ошо Теңирдин теңи деп ааламдан берилет. Жердеги бир күчү Арстаналай сүйлөп атат. Жөн адам сүйлөп аткан жок. Арстаналай ошол кыргыз өз ордун таап кетсе экен деп атат. Күйүп бышып атат, эскичиликтен чыксын деп. Ошо ыраазы болуп, ниетиме, пээлиме, сөзүмө, касиетиме, аяныма, байланышыма бирөөгө бир жылуу мамиле кылсаң эле ыраазы болуп, рахмат дегендей ыраазы болуп, ошо кыргыздан куткаруучу чыкканга, кыргызды дүйнөгө таанытчу адам чыкканына, кыргыздан эскиче түшүнүк менен айтканда манас чыкканына, куткаруучу, бириктирүүчү, түптөөчү, үзүлгөндү улагычы, чачылганды жыйноочу, ушу ичиңиздерден ыраазы болуп, ушу ата тег арбайларыңызга ыраазы болуп, аалам күчтөрүнө ыраазы болуп, көккө теңир, көк асман ээлерине ыраазы болуп, көктүн ээсине ыраазы болуп, Алла дейсизби, Теңир дейсизби, Бог дейсизби, көктүн ээсине жөлөнүп отуруп, же болбосо ошо денеңиздерди бош кармап жатыңыздар. Ушу мен сүйлөп аткан убакта улуу кызматчылар, көктүн улуу кызматчылары, ата тег арбайлар, мазар ээлери жөлөмөгүчүңөр кызматта болот. Инопланетян периштелер кызматта болот. Ар кимдин ордуна, кудурет касиетине жараша калыптандырат. Мына мени чоң ааламга калыптандырат, сизди да бир ааламга калыптандырат. Касиет жайгаштырат. Эки көзгө көрүнбөгөн бионур энергия аркылуу пенде кутучага операция жасалат. Эки көзгө көрүнбөгөн сырлар, нурлар берилет. Чоң тазалануу болот денеңизде. Мына өткөн эфирде биз ошо арбай жөнүндө сабак өттүк.